кээде мисалы адамга дагват кылып атканда, түшүндүрүп атканда ар бир нерсени өзүнүн орду менен айтайын, ирети менен айтайын деген нерсе бар. Мисалы жаңы динге кирип аткан адамга биринчи эмнени түшүндүрөбүз биз? Ла иляха илlalloh Мухаммад тавхидти түшүндүрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү түшүндүрөбүз да. Анан качан тавхидти түшүндүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчүүнү түшүнгөндөн кийин анан кийин мына могу намаз бар, намаз окуш керек ар мусулман деп ирети менен айтабыз да. Баардык маалыматты эле бир эле берип салбайбыз дагы. Бир гана кээде сурап калган болсо, ошону да сурап аткан адамдын акыбалына байкайт да. Мисалы кээ бирөөсү шахватын ээрчип сурап, анан суроо берсем, ушу мен ойлоп аткан жөнүндө, эгерде ошону шарият ислам тыйса мен кабыл албай эле коеюн динди деп ушундай максатта сурап атса, сен мындай даанышман болушуң керек да. Мисалы арам жөнүндө сурап калды, арам нерсени ага жооп берем деп, анын көңүлүн алам деп адалга чыгарып койбошуң керек. Сен мындай ыкманы колдонушуң керек да. Же жымсалдап жалпы жооп берип, же башка убакта жооп берейин, сен азырынча моуну окуп билип тур, үйрөнүп тур, тавхидти жакшы түшүнөлү, анан сага жооп берем деп ушундай ыкмаларды колдонсоң болот да. Ал кээ бирөөсү болсо ушундай ыкмаларды колдоно албай, дароо эле аны адалга чыгарып коюшат. Жок, боло берет, сен ушундай кыла бер депчи. Аны адам баласы алар түшүнө, динде ушул нерсе бар экен деп ойлоп калып антпеш керек да. Бул деген бул аманат.